ишсиз калбаш үчүн Пенсиянын стажы жөнүндө сөз кылып атам да мен аялдар үчүн. бул без содержания деле мөөнөтү бул стаж общий стаж болуп кете берет мамлекеттик кызматта деп. Сиз түшүнгөн жоксуз. Эгер ошол жерде, анда мен оюмдун аягына чыга алайынчы, ошол жерде иштеген айым барып туруп ушинтип жолдошум кээ бирөөлөр түшүндүрөт, кээ бирөөлөр түшүндүрбөйт экен, бирок расмий түрдө мамлекеттин өкүлү болуп сыртка чыгып атса, андан мен отпуск без содержания алам десе, жетекчисинин на усмотрение руководителя срок без содержания. Ошол жетекчи тарабынан мамилеси жакшы болсо, кыска мөөнөт же орточо мөөнөт же узун бир убакытты берип коет экен да. Эмнеге ошондо биз жетекчиликке аялдарыбызды жалдыратып атабыз? Бул отпуск. Вы же знаете, вы как женщина хорошо знаете, каково строить на государственной муниципальной службе карьеру нашим женщинам. Есть руководитель, в большинстве случаев это мужчина. И настроение у него... Түшүндүм, мен жооп бере берейин. Отпуск без содержания негизи бул мамлекеттик кызмат мыйзамында ошол эле эмгек кодексине ылайык жазылып келген. Мыйзамда өзү жазылган. Мамлекеттик кызмат мыйзамында жөнгө салынбаган маселелер эмгек кодекси менен жөнгө салынат деп, ошол эле сиз туура белгилеп атасыз. Отпуск без содержанияны мөөнөтү кодексте дагы мыйзамда белгиленбегендиктен бул ошол жетекчиликке көз каранды болот. Бирок жетекчи эгер ошол айымдын жолдошу кызматка кетип атса, ошол мөөнөткө карата срокко бериш керек без содержанияны. Процедурный 5-ші микрофон. Учурларда, кээ бир учурларда маселе бат чечилиш керек. Биз эми өнүгүп аткан мамлекет катары кээ бир учурларда биякта Алмаз Акунжанович билет, кээ бир назначение болгондо в срочном порядке чечилиш керек дегенде, ал айымдар барганда жетекчиликтин көз карашы ар кандай болот экен. Анан аны отуруп жалдырабай, кто-то готов ждать, а у кого-то времени нет. Срочно, быстро чечкиле дегенде, ал адам деген айла жок, увольняться вынужден деген, мага ошондой мисалдарды келтиргендиктен мен бул трибунадан айтып атам сиздерге. Ушул деликатный моменттерди мы так много о гендерном равенстве говорим, но когда доходит до фактической реализации, мы часто вот эти моменты упускаем. Эльвира Жамалбековна, эми биздин агенттиктин дагы бир негизги максаты ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын камсыз кылуу. Ошондуктан сиздин айтып аткан сунушту биз карап чыгып, кайра сизге жооп берип коебуз. Рахмат. Рахмат, кийинки суроо берүү үчүн сөз Талиева Камила Абдыразаковна. Элчебек мырза, бул кызматка экинчи жолу келишиңиз менен куттуктайм кызуу. Сизге болгон сыйым өтө жогору. Мына Ош облусуна барып тагын ушундай элдин жүрөгүнөн орун алып, мыкты иштеп бердиңиз губернатор болуп. Кайсыл жерге барбаңыз, жакшы иштейсиз. Мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин мындай баалайда жүрүшүбүз керек. Мен жеке пикирим, албетте. Мен куттуктайм, бул кызматка эми экинчи жолу келип отурасыз. Бул жердин да майын чыгарып, жакшы кызмат кыласыз деп ишенем. Ийгилик ишиңизге. Анан мунугу жерде 10 берененин 7 пунктуна ошол өзгөртүү киргизип атыпсыздар, албетте бул долбоордо саясий мамлекеттик жана саясий муниципалдык кызматтарда иштеген деп так жазып жатасыздар. И ошол эле учурда мунугу 10 берененин 7 пунктунда ээкте иштеген, ким болуп иштеген, эмне кызмат аткарган түшүнүксүз мындай эле берип коюпсуздар сиздер. Бунда Евразия экономикалык комиссиясында 2 жылдан ашык иштеген адамдар деп эле жазып коюпсуздар да, Бул реестрде Евразия экономикалык комиссиясында 2 жылдан ашык иштеген адамдар кайсыл кызмат ордунун реестрине кирет? Так жазылбай калыптыр да. Кайсынысына кирет? Ушуну Камила Абдыразаковна, бул концепцияда биз ушу отсылочный норманы ушу кабыл алып берсеңер, мындан кийин президенттин указына өзгөртүү кийребиз. Мына ошол жерде бардык ошол процедурасын иштеп чыгып, анан кошумча биз укуктук ченемдик кабыл алабыз. Биз ошол жерде дагы тактыктын баарын кийирип алабыз. Бул маселе мындай постепенно чечиле турган. Биз бүгүн концепциясын кабыл алып берсек. Бул концепциясы макул, бирок мен бекер айтып атканым жок да, муну ошол экинчи окууга чейин бир так кайсынысына кирет? Тактабай эле келиңиздерчи ошону. Туурабы? Өзгөрсөңүздөр болот да. Акылдашып мына комиссия рабочий группаңыздар отуруп иштеңиздерчи. Мен ошол 10 берененин 7 пунктун кайра бир караңыздар. А так негизинен мен мыйзамды колдойм. Анан мен мына жогору жакта
жогоруда коллегам Гүл Ахматкуловна абдан туура айтты. Чынында мына реестрди узартышыбыз керек. Саясий мамлекеттик кызмат. Абдан белгилүү кишилерибиз бар. Ушул реестрге кире албай жүргөн. Ушуларды бир келсеңиздер, отуруп бир кеңешип ушул реестрди узарталычы. Сиздин пикириңиз кандай? Колдойсузбу? Туура маселе, биз көп бир мына укуктук ченемдик актыларды сиздерге да алып келебиз. Кудайым буйрса, ал жерде да мына ушу сиздер айткан мындай багыттуу иштер бар экен. Мен Кудайым буйрса ушу жакын арада акылдашып дагы кеңейтебиз резервди. Негизинен мыйзам долбоорун колдойм, анан ушуну так көрсөтүп койсоңуздар, кайсыл кызмат ордунун реестрине кирет. Аныктап койсоңуздар. Рахмат, колдойм. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Аманова Бурун Кушбековнада. Рахмат. Элчибек Нуржадыевич, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мындай суроом бар эле. Бул статьянын 10 статьянын 3 частына өзгөртүүлөрдү 7-8 пунктта өзгөртүүлөрдү киргизиптир. 7 пунктунда турат. Кээ бир кишилер без прохождения конкурса өтөт депчи. То есть 2 жыл иштеген ушул категорияда 2 жыл иштеген кызматкерлер без конкурса могут проходить, оказывается. Данная категория кандидатов обладает высокой квалификацией, международным опытом и знанием норм и стандартов ЕС, что способствует эффективному развитию государственной службы и интеграционных процессов. Мындай суроо бар да, у него такой вопрос. А кто сказал, что они обладают высокой квалификацией? Как вы это определили? Если человек где-то работал, это не значит, что он там отработал хорошо на 100%. Мне кажется, это немножко ущемляет права других конкурсантов. Как вы считаете? Бул жерде биз дагы окуп коеюн. Ушул эле статьянын 7 пункту менен Евразия экономикалык комиссиясында 2 жылдан ашык иштеген адамдар деп коюп атабыз. Да, я это прочитала же. Анан биз ошо справка обоснованияга жазып атканыбыз буга чейин ошол бардык талаптарга жооп берип барган адамдар деп мен кайра бир жолу белгилеп кетейинчи. Ошондуктан биз конкурстан өткөзгөнбүз бул адамдарды, квота менен барган адамдар. То есть они соответствуют всем стандартам, да? Всем требованиям государства. Спасибо большое. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Белеков Адилет Чолпонбековичте берилет. Рахмат. Менде могул айлык өкмөт башчы кызматынын орду боюнча суроо болуп жатат. Буга чейин билесиздер, баягы АТР болгон убакта ошол жерде төрөлгөн киши өз жерине баягы айлык өкмөт башчы болбойт деп киргизилген да, АТРдын алкагында. Азыркы тапта мына өзгөрүү болот деп эле, ошол боюнча кичине маалымат берип коесузбу, кайсы стадияда болуп атат? Туура суроо чындыгында мына ошол кезде бул коррупциялык элементтерди болтурбоо максатындагы мыйзам долбоору, мунун эми табыйгатын түшүнүп туруп атасыңар. Ошол жерде чарбасы болбосун, урук тууганы болбосун, бизнеси болбосун деген менен болгон. Бирок эми мындай чоң өнөктүктө кичине ката болот экен, бул артыкчылыгы дагы көп болгон. Бирок экинчи жагында эске алышыбыз керек, ал жердин жер шартын элди билиш керек, тааныш керек дегендей, мына ушуну менен бүгүнкү күндө мыйзам долбоору өзгөрүлдү. Бүгүнкү күндө эч бир мындай чектөө жок, конституциялык шайкеш келет. Ошондуктан ошол жердин жараны ошол жерге айыл өкмөт болуп бекий берет. Бирок бул чечим албетте ушу райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин чечими менен. Дагы бир суроо, ушул айыл өкмөт башчы болуу үчүн азыркы тапта кандай талаптар коюлуп атат? Бул обязательно бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, президенттин кадр саясаты бүгүнкү күндө резервден гана алып дайындайт. Резервди мына жогоруда айтылгандай, мына депутаттарыбыз да суроо берип атат. Ушу кеңейтишибиз керек, сапаттуу болуш керек. Мына ошол жерден тамдап алып бекитүү бул акимдин милдети. Мен токтолуп кеткеним баягы иш тажрыйбасы боюнча так суроо атат да, ошол кандай иш тажрыйба керек болуп атат? Иш тажрыйба боюнча атайын квалификациялык талаптар иштелип чыккан. Мына ошол жерде өзүңөр билесиңер, мынакей ушул жерде иш тажрыйбасы аз эми юристтер айтат кошумча, бирок ал жерге дагы айыл өкмөт башчы болуш үчүн бир кененирээк квалификациялык талап иштелип чыккан. Же болбосо бир дыйкан чарбанын жетекчиси болуп совокупный бир чоң бир стажы болуш керек, болбосо мамлекеттик же муниципалдык кызматта эмгек бир өзүнүн эмгек жолу болуш керек, сөзсүз түрдө. Айтарым мындай болуп атат да, азыркы тапта мына баягы кадровый резервде аябай аз болуп атпайбы талапкерлерчи? Ошого байланыштуу баягы жаштарыбызга дагы укугун коргоп, ошол
талаптарды кичине азайтсакпы деген ой болуп атат да. Сурооңуз туура, бирок экинчи жагы да бар да, урматтуу депутаттар. Эми бул жаш кадрлар деп биз алардын жолун ачып бергенге деле даярбыз. Бирок барып алган айыл өкмөттөр билесиздер, укуктук ченемдик актыга кол коет, финансовый документтер бар, бирок ошого барып, ошонун тагдыры ошол жерден талкаланып да калбаш керек да. Кичинекей бир тажрыйба топтоп туруп барса, өзүнүн дагы кичине мындай ары каздай өсүп кеткенине өбөлгө болот эле да. Ошондуктан көп эле кадрларды көрүп атабыз, жаш барып алат. Мен иштейм деп аракети бар албетте, бирок бир туура эмес документтерге колу булганып, андан кийин ары көзөй келечеги булганып калып атат. Ошондуктан биз ушуну дагы кичине этият кылышыбыз керек го деп атам. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн сөз Атажанов Рысбек Исламовичте. Рахмат.